болом. Аты жөнүм Дыйханбаева Илимкан Таштемировна. Жашоодо өтө көп кыйынчылыктарды көрүп, мигрант болуп, же ишим жүрүшпөйт, же акчам чогулбайт, же бирим эки болбойт, же турмушум болбойт, же мамилем болбойт элдер менен өтө көп кыйынчылыктарды көрүп, анан ушул психология билимге келип калдым. Ошол психология билимден 2013 Сайыс Мурат Давлатовдун ал маалда $500 чоң акча болчу, ошол $500 менен живой тренинг менен баштагам. Happiness компаниядан ошол агайыбыздын тренингге келип калдым. Анан ошол боюнча эле ошол кишинин китептерин окуп, анан кийин Москванын Света Исаева, Юлия Еркова интернеттен карап көрсөңөр болот, ютубдан, инстаграмдан өтө күчтүү психотерапевт, психологдор. Андан башка майда чүйдө Брайан Трейси, Бодо Шефер, Мирзакарим Нурбеков, дагы дүйнөлүк коуч, бизнес тренерлер. Эң акырында Петр Осиповду ким тааныйт? Мен. Москвада эң күчтүү коуч тренер. Ютубтан Петр Осипов деп жазсаңар болот. Ал адамды блок установкаларды таап, адамды допрос менен ичиндеги жана түшүнүктөрүн алмаштыра турган опытный, профессиональный. И ошол кишинин 500 миңге онлайн 1 жылдык годовой курсун аяктадым. Ошол 500 миңден 200 миңи бул жакта Москвада Кокон 2.0 деп ал кишинин турмуш элди баары барган жаңыдан төрөлүп чыгасың деген курсу бар. Живой. Ошол курска катыштым. Кыскасы миллион сомдук билимдерим менен ушу азыр Алланын жардамы менен жашым 40-ка келсе, ошол 40 жаштагы алган опытым, элдер менен жүргөн, башыман өткөн окуялардан жашоодогу опыттарым менен бөлүшөм. Бүгүнкү сабак бул сиздерге мындай сабак эмес, бул именно жашоонун инструменти, жашоодо каждый день колдоно турган сиздерге алтын кеңеш. Анан жөн эле сабак деп карабаңыздар, бул именно сиздин кыйынчылыгыңызды жеңилдетип турган. Анткени мен жашоодо 40 жыл кыйналдым. 40 жыл кыйналдым, бирок эч кече Чачкай айткандай, аркага калып, же жыгылып калсам ушу жыгылган мынча калып кетпей, кайра туруп аракет кылып изденип, ошол изденген билимдерим менен бөлүшөм. Анан бардыгыбызга эле 90%-ине дейинчи күйөө менен мамиле кыйын, же болбосо бир турмуштан ажырашкандан кийин экинчи турмушка чыгыш кыйын. Ушунчалык кыйын да, мага именно кыйын болгон. Менин ушул билим алып жүргөн билимдеримдин результаты Алланын жардамы менен бактым ачылып, күйөөгө чыктым. Аябай мени бактылуу кыла турган, мен мындай на одном языке дейсиң го, мындай көңүлүңдөгүдөй күйөө. Прям сүйлөй турган, ушундай мындай бактыңды таап, бактыңды куруш өтө кыйын да, бул дагы ошол менин результатым, ушул алган билимдеримден. Анан эч жиним келбей, нерв иштетпей, бир нерселерге капа болбой калдым. Бир грамм дагы мындай жан дүйнөң таза, тынч, жеңил да. Бир нерсеге эч неме кылбайсың. Кайгырбайсың, нерв болбойсуң. Менин сабактарымдан көп эле ошо нерв болбой калат. Биринчи эле жини келбей калат. Бул дагы жакшы нерсе. Көп адамдар жини келе берет. Мен да 2013-кө чейин жиним эле келе берген кыз элем. Андан кийин ушул билимдеримден мен ушул психолог, психотерапевт кесиптин ээси болдум. Болгондо дагы мен өзүм билимдеримди эле өзүм анчалык билбейт элем. Мага адамдар ошону кастыктабаса, мен Ош, Бишкек, Жалал-Абад, Санкт-Петербург, Москва адамдар менен жеке иштештим. Жеке иштешкенде адамдар 3 күндө башка адамга айланат. Мисалы, сиздин атыңыз ким? Айзат. Айзат. 3 күндө башка Айзат болуп каласың. Башкача сүйлөп каласың, башкача ойлонуп каласың, вообще башка адам болуп каласың да. Анан сен өзүң башка адам болгондон кийин анан жашоо өзгөрүп баштайт. Анда мен өзүм жөнүндө кыскача тааныштырып өттүм, кыскача маалымат алдыңыздар, анан дагы менин жөнүндө маалымат алгыңыздар келсе, Instagram, WhatsApp статустардан карап толук маалымат алсаңыздар болот. Бүгүнкү темабыз адам эмнеден кыйналат? Биздин жашоодогу кыйынчылыктар эмне үчүн? Эмне үчүн биздин тапканыбызда жогум береке болбойт, же болбосо доходубуз эч артпайт? Эмне үчүн биздин мамилебиз келишпейт? Эмне үчүн бизде негизи кыйынчылыктар болот? Ошо кыйынчылыктар жөнүндө айтып берем секреттерди. Бир өмүр жашооңуздарга керек болот. Аябай
телефон коюп угуп ошону сиңиргенге аракет кылыңыздар, информацияга ачык туруңуздар. Анан эң бир айта турган, эскерте турган нерсе, качан биз сындап, эмне кылат экен, эмне дейт экен деп айтып сындаганда биз өзүбүзгө пайда ала албай калабыз. Ошон үчүн сындаганыңыз эч кимге пайдасы жок, өзүңүзгө эле зыян. Ошон үчүн информацияга ачык болуңуздар. Мен деле сиздердей эле адаммын, менде деле катачылык бар. Мен эч кандай өзгөчөлүк жерим жок. Анан биздин кирешебиз жок, эмне үчүн жугуу болбойт, тапканыбызды аракет кылсак деле эч жыйынтыгы болбойт. Анын башы бир секрет айтайын, азыр ушуну телефонго заметкага болсо да жазып алыңыздар. Ал мындай, биз эмне иш баштасак, Алла Тааланын аты менен, пайгамбарыбызга салам салаваттар менен баштабайт экенбиз. Жөн эле баштап кете берет экенбиз. Ошондон уже ошондой башталган иштин Алланын каргышы болот экен. Биз ошентип Алланын каргышын биринчи эле алып, анан кийин бир иш баштайт экенбиз. Негизи күндү баштаганыңызда, бирөө менен жолукканда, маркетинг айткандарында, бизнести кылганда, башка сферада дагы негизи эртең туруп эле мээримдүү райымды Алланын аты менен, пайгамбарыбызга салам салаваттар менен күнүңүздү баштаңыз. Ушул холодильнигиңизге, жаткан жериңизге, телефондун фонуна азыр информация аябай көп, могу жак толо да, бияктан айтылган жаңы информация кирбейт. Ошон үчүн мен жазыңыздар дейм. Ал жазып эле койбой, аны ошо көрүнүктүү жерлерге жармаштырып коюңуздар. 90 күн көзүңүзгө көрүнүп туруш керек. Жанагы эмне иш баштасаңыз, Алла Тааланын аты менен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар менен анан баштаңыз. Анан ошондо Алланын колдосу болот бизге. Азыр бүгүнкү сабагыбызды дагы келиңиздер, мен да отуруп алайын. Салават менен пайгамбарыбызга Алла Тааланын аты менен баштайбыз. Бардык эч ким кыйнабайт экен. Эч ким кыйнабайт экен. Алла Таалан кандай пендесине зулумдук кылбайт экен бул кадар жазылган. Курандын да кыргызча китебин полный окуп чыктым. Курандагы нерселерден да айтып берем, аяттарды. Анда адам эмнеге кыйналат? Эмнеге кыйналабыз? Болгону биз бири-бирибиз менен мамиледе билимсиздик, сабатсыздык болгондон кыйналат экенбиз. Ошон үчүн бири-бирибизди капагын. Анан эмне үчүн кыйналабыз биз? Азыр ошонун списоктор менен иштейбиз. Биринчи адам, эч ким адамды кыйнабайт, адамды өзүн кыйнайт экен адам. Ошол адам өзүн кыйнайт. Кантип кыйнайт? Биринчи адам денесинен кыйналат. Ай, ден соолукту караш керек, ден соолугум болсун, ден соолук жакшы дей беребиз, бирок чындап серьезно ден соолукка карабайбыз. Ден соолукка чындап караганда, азыр мен сиздерге 3-4 ключевой моментин айтып өтөйүн. Ден соолукка караш үчүн именно азыркы заманда нутрициологдор менен личный сиздин нутрициологуңуз болуш керек. Ал нутрициолог айтат сизге кайсы жерден анализ тапшырып, кайсы витаминдерди кайсы маалда кантип ичиш керек. Витаминдерди да каерден алып ичиш керек. Ал ошол нутрициолог, бул чоң тема. Нутрициолог. Анан кишечник тазалап жүрүшүбүз керек. Кишечник тазаланбаса, бардык ооруларды өзүңүз чакырасыз, уйкуңуз канбайт, мээңиз жакшы бир нерсени кабыл албайт, кишечниктен көп оорулар пайда болуп баштайт. Хотя бардык организмдер жакшы иштесе, кишечник жаман иштесе, бардык органдар уже уланып баштайт. Анан суу, анан таза аба, ошол 3-4 нерсе необходимый адамга, необходимый керек нерсе. Ушул денеден биз өзүбүздү кыйнайбыз. Жаным болсо кыйналасың, туурабы? Анан кийин экинчи ойдон кыйналабыз. Ойдон кыйналганда мындай ой бар да. Жана түгүнө жетпеген ой бар го, кыжалак ушу кандай болот эми деп чечилбеген проблема болот го. Ошол ойдон адам 85% кыйналат. 15% физический жактан кыйналат. И ушул ойдон кыйналганда башаламан ойдон кыйналат. Мына жерге немеси кантип кыйналганын, анан мына жерге ошодон чыгуу жолу эмне кылыш керек. Бул жерде башаламан ойдон кыйналат. Оюңуз, ал ой, бул ой, тиги ой, бул ой, кайсы бирин ойлонушту билбей
беймаза дейбиз го, ушундай учурлар болот да. И ошол ойдун баш аламан ойдон кыйналабыз, анан кийин түгүнө жетпеген ойдон кыйналабыз. Мисалы бир эненин кызы ажырашып кетсе, ошол кызынын тагдырын жанагы эне ойлоп бүтө албайт да, пока кызы бактылуу болмойсо. И ошондой сыяктуу эми эмне болот? Мисалы бир авария болуп баласы инвалид болуп калса, эми эмне болот? Бул жашоосу кандай болот деген түгүнө жетпеген ой уже адамды кыйнала берет адам. Ал үчүн биз мына баш аламан ойдон порядок керек. Bundan çıkış için baş alamан ойдон порядок керек. Түгүнө жетпеген ойдун Алла Таала менен байланышыбыз керек. Порядок боюнча азыр айтып берем. Аллах менен байланышуу бул өтө чоң тема, кийинки сабактарда. Порядок болгондо сиз ошол сизди кыжалат кылган ойлорду тизмегин жазасыз. Анан ошонун убактысын белгилеп коесуз. Качан кыласыз, кантип кыласыз. Ошо өзүңүз билишинче жаза бересиз, билбегенин Аллахка тапшырасыз. И ошол менен порядоктайсыз, жана баш аламан ойду порядоктайсыз. Анан түгүнө жетпеген ойду Аллахка тапшырабыз. Бул боюнча ошол эме баш аламан ойду эмеге жазабыз, тетрадка. Ооба. Сизди кыйнаган баш аламан ойлорду порядокко жазасыз. Порядок эле керек, ушул ойдон кыйналбаш. Анан үчүнчү орун алыңыздар. Ал жактан стол болсо стол алыңыз. Үчүнчү адам өзүнүн сөзүнөн кыйналат. Мощный тема да. Сөзүнөн кыйналат. Мындай да, мына жерге биринчи кача түшүнүп берейинчи. Мына Sizdin 5 yıl murdakı 5 yıl keyinki Allah'ın nasip kılsa gelecekte yaşamınız. Anan siz ошол 5 yılga чейин кандай ойлорду ойлодуңуз, кандай сөздөрдү сүйлөдүңүз, анан адам эмнеден кыйналат деп билесизби? Бул кылган иштеринен поступкада. Мына жерде караңыз. Сиздин азыркы абалыңыз, сиз ушуну 5 жыл мурун түздүңүз. Ойлогон оюңуздан, сүйлөгөн сөзүңүздөн, поступкаңыздан. Ушуга катуу маани берип алыңыздар. Эгер изденүүчүлөр болсо, азыр бул жердеги бардыгыңыздар изденүүчү адамсыздар да. Изденбегиле, эки жактан изденбегиле. Биринчи өзүңөрдүн эле ойлогон оюңар, сөзүңөр кантип сүйлөп койдуңар, каерде? Анан кылган ишиңер. Ушунун эле бул жакта же жыргалын, же азабын тарта бересиңер. Же жыргалын. Эми караңыздар, азыр сөз боюнча мощный сырларын айтам. Алла Таалам бардык пендесин жакшы көрөт. Сөздөн адам кыйналганда биринчи бирөөнү ушактаган, обсуждение кылган сөзүн. Ушактаганда дагы гладко-сладко жанагындай бирөөнү обсуждение кыла беребиз го. Ошондон кыйналабыз, обсуждениеден. Эми ошол обсуждениеден кантип кыйналабыз? Мына Алла Таалам бардык пендесин жакшы көрөт. Бардык пендесин жакшы көрөт. Анан Алла Тааланын 99 атында адилеттүү деген аты бар. Билебиз, арабызда бар дегендер. Эми караңыз, мына сиз бирөөнү ушактап койдуңуз. Мына адамды ушактап койдуңуз. Мынаны ушактап койдуңуз. Анан Алла Таалам сизди да жакшы көрөт. Анан бул жерде адилеттүүлүгү кандай? Адилеттүүлүгү сиз акыретте кыйналбашыңыз үчүн ушуну ушактап коюп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, силер мындай анча эле маани бербеген эки чоң күнөө бар. Ал бири ушак, бири даратсыз, сен иш кийимин таза алып жүрбөгөн, бир тамчы сийдик мындай айтканда. Ошон үчүн биз өтө чоң кыйналабыз, өтө чоң күнөө ошол болуп эсептелет. Ошондо сизди да жакшы көрөт, сиз акыретте кыйналбашыңыз үчүн, бул адамдарды сиз сүйлөп койгонуңуз үчүн, бул адамдардын ырыскысын, сиздин ырыскыңызды бул адамдарга берип койду.
сиз каждый сөзүңүзгө штраф төлөп жүрөсүз. Сизге берип аткан рызкыдан сиз тигилерге берип коесуз. Анан ушундай десем, көп эле мен сабак берип аткан учурумда айта беришет да. Сиз ушундай дейсиз, бирок ушакта жаман иш кылып жүргөндөр деле бай болуп жүрөт го дейт. Анан байлык дегенде, байлыкты сөзсүз акчага теңебегиле. Акчага теңебегиле. Байлык бул сезим. Ток сезим. Жок, ток сезим байлык. Бул бир. Анан ал кишиге ошол байлык рахат берип атабы, ошону да билиш керек. Бирөөнүн жашоосу караңгы, токой, караңгы түн сымал бизге билинбейт. Ал может быть особняк үй болсун, джип машинасы болсун, миллион акчасы болсун, бирок анын сезими бедныйдын бедный болушу мүмкүн. Биз билбейбиз. Анан Алла Таалам Куранда жазыптыр, байлыкты биз эки жолдо беребиз. Сынап дагы беребиз. Ага может быть сыноо үчүн келгендир байлык. Сиз билбейсиз. Алла Тааламдын иштерин болуп аткан жерде сиз билбейсиз. Сиз аралашпай эле койгонуңуз жакшы, лучше. Биз кыскасы мынагы ойлогон оюбуздун, сүйлөгөн сөзүбүздүн, кылган ишибиздин жыргалдын же азабын 5 жылдан кийин көрөлү. Ошону гана билиңиз, башкасын билбейсиз. Лучше. Ал Алла Тааламдын иши. Ошентип биз бирөөнү ушактадык, бирөөнү жамандадык, бирөөнүн акысына кирдик, анын акысын биздин ырыскыбыз менен, бизге келаткан жакшылыктар менен Алла Таалам расчет кылып коет. Все. Андан кийин адам кыйналып жүрөт. Ошон үчүн сөздөр эми жазып алыңыздар. Сөздөр экиге бөлүнөт. Пайдалуу, пайдасыз, маанилүү, маанисиз, негативный, позитивный, толковый, бестолковый. Эгер мына жерде бестолковый эле сөздөрдү сүйлөп, бестолковый эле ойлорду ойлонуп, бестолковый эле иштерди кылып жүрсө, жашоосу бестолковый. Азыр давайте бир тест жүргүзөйүн. Ким өзүн канчалык ушул ойдон, сөздөн, поступкадан катачылыгы бар экен. Эгерде бир сыйкырчы келип азыр сизге айтса, жашооңду өзгөртүп берем, канча процентин өзгөрткүм келет, сенде шанс бар десе, ким канча процент жашоосун өзгөртүп алмак эле? Ким канча? Прям процентин айтып койсоңор, мынча. Хотя 50%. 50. 50. 50. Тоже 50. 80% өзгөртөсүз. 100% өзгөртөсүз. Так, бат-баттан айта берсеңер, ал өзүңөрдү тааныганга керек. 100%. 100%. Эми караңыздар. Ким 100% өзгөртөм десе, 100% өзүнүн жашоосунда жашабайт. 100% мына жерде ошибкалары бар. 50% болсо 50. 80 болсо 80% мына жерде ошибкаңыз бар. Аны ошо каверат этип табыш керек. Кайсы жерде кантип ойлондуз, кайсы жерде кандай иштерди кылдыңыз, кайсы жерде кантип сүйлөйсүз, көбүнчө кантип сүйлөйсүз. Мына ошолор. Анан сиз ушул жерде эле өзгөртсөңүз, анан кийин жашооңуз өзгөрүп баштайт, иншалла. Бирок бунун да өзүнүн жолдору бар. Кантип өзгөртөсүң, кантип. Азыр эле айтып койсом, чыгып эле жакшынакай сүйлөп, жакшынакай ойлоп калсаңар, анда жашоо сонун болуп кетет, тез эле болуп кетет. К сожалению, бунун өзүнүн жолдору бар да. Иштеш керек, өзүң менен наставник керек. Кийинки сабактарыма катышсаңар, ушул боюнча толук маалымат аласыңар. Анан кийин 5-чи адам кыйналат. Милдет. Поступкадан өтүп кеттим. 4-түсү эмне болуп калды? Поступкадан өтүп. Поступка бул уурдаган, ажырашкан, баласын таштап кеткен, ата-энеси менен мамилеси начар, ата-энесинде 1 грамм капачылык же претензиясы болгон, уже поступкага кирет бул дагы. Өтө чоң поступкага кирет. Анан бирөөнүн акысына кирген, аборт кылган, күйөөсүн наразы болгон, ушулар кирет поступкага. Бирөөнү капа кылган, эң ушул да. Бирөөнү капа кылганда тоже жанагы штраф төлөйбүз, рызкыбыздан. Өзүбүздүн жакшылыгыбыздан ага төлөп беребиз. Же болбосо ошонун какой-то немесин жашооңдо кыйналып тартып өтүп кетесиң. Анан 5-чи милдеттер. Милдеттен кыйналганда бул милдет 5%.
5 парызды даже билбегендерибиз бар экен, к сожалению. Мурда дин эркиндиги болгон эмес да, дин эркиндиги болгон эмес, ошон үчүн бул маалыматтар бизге эми жетип атат. Азыр эми дин эркиндиги болуп, ошондон даже мен сабак бергенимде 5 парыз деген эмне деген, мен 5 мал намаз деле билем дегендер бар экен. Сиздердин тараңыздарда 5 парызды билеби, билбейби? Билбесеңер айтып берейин. 5 парыз бул биринчи иман, экинчи орозо, үчүнчү умра, төртүнчү намаз, бешинчи зекет. Бирөөгө карыз берсек, жанагы карызды берүүгө милдеттүү турабы? То же самое, Аллахым бизге ушул 5 парызды бериптир. Милдеттүүсүң сен ушуну. Хочешь, не хочешь, билесиңби, билбейсиңби, все равно ушуга жооп бересиң, ушуну кыласың. Кылгың келбей атабы? Эч нерсе буга оправдание жок экен да. Сөзсүз кылышыбыз керек экен. Убактың жокпу, билбейм. Каалап айтасыңбы, каалайсыңбы, билесиңби, билбейсиңби, баары ушуга жооп берет дейсиң. Бул дагы чоң тема, кийинки темаларда өтүп берем. Азыр кыскача айтып өтөйүн. Иманды кантип ыймандуу болобуз? Бул ислам диндерин билим алабыз, алымдардан сөзүн угабыз. Иман бул совесть. Аллахым көрүп турат дегендей иш жасайсыз. Орозо билебиз, баарыбыз эле кармашты. Умрага азыркы заманда умрага акча топтоп барганга мүмкүнчүлүк бар. Если чындап желание болсо, намаз окуганга мүмкүнчүлүк бар. Муну Куранда жазыптыр Аллахым, эгер силер менден корксоңор, эгер силерде убакыт болбосо, жүрүп баратып дагы окугула, лишь бы окугула дептир. Анан кийин зекет. Ушул жерде зекет менен садаканын разницасы бар. Садаканы баардыгы бере алат, зекетти байлар гана берет. Өзү Аллахым бизге бай болууну, милдеттүү түрдө бай болосун десе, анда значит биз ырыскылуу эле адам экенбиз да. Эмне үчүн биздин ырыскыбыз ченелип калат? Алда Куранда жазылыптыр. Силерге мен аш акчасын берсем, силер ошону билбейсиңер, жакшы жаманды айырмалаганга чейин силерди сынайбыз деп жазыптыр. Ошон үчүн биз обучение алышыбыз керек, сабак алышыбыз керек. Психология ошон үчүн керек, жакшы менен жаманды айырмалаганга. Динди түшүнүүгө психология керек. Психология терең билим да. Бир дегенин мааниси терең айтылат деген. Анан зекетти бул ашыкча акчадан бөлүнүп берилүүчү акча. Ушуну сөзсүз беришибиз керек экен. Значит, биз сөзсүз бай болушубуз керек экен да, мындай болсо эгер. Анан дальше 5 парыз боюнча азыр кыскача айтып өттүм. Анан бул жерде милдет бар дагы. Жашоодо адам катары жашаган милдетибиз бар. Мисалы, любой нерсенин бул дүйнөгө жаралышы бекерден эмес. Ручка жазганга, стол отурганга, дагы кийим кийгенге милдети бар. Бир нерсе үчүн жаралган. Анан адам дагы жөндөн жаралбаптыр. Адамдын дагы милдети бар экен. Адамдын милдети бул творить этиш, создавать этиш, бир нерселерди жаратыш. Аллахтын жардамы менен бир нерселерди жаратыш. Мисалы азыр зданиялар курулуп атат, парктар курулуп атат, мектептер курулуп атат дегендей. Бир нерсе жаратып, мисалы кондитерлер сонун тортторду чыгарып атат, дизайнерлер сонун дизайнды чыгарып атат. Үйдүн деле азыр дизайндери башкача болуп атат, ошолорду жаратып атат да. Аллахтын жардамы менен биз дүйнөнү улантууга жаралыппыз. Бала төрөгөнгө, сулуулаганга, дүйнөнү толуктаганга. Мисалы биз мына 20-50 жыл мурун эле телефонный связь жок эле го, сотовый. Ушул нерсе кем экен, ушул нерсени адамдар толуктады. Туурабы? Ушул телефонду чыгарган адам ушул өзүнүн миссиясын аткарбаганда ал өтө кыйналмак жашоодо. Ал жаратты. Ушул миссияңызды аткарасыз, анан жаныңыз калат деген сөз. Миссияңызды аткарбайсыз, жаныңыз калбайт экен да, мындай айтканда. Аны дагы ушул бир эмени кошуп өтөйүнчү. Ушул жерде жалгыздык калуу опасно экен. Бизге эч нерсе кылбай, жалгыз калып, жөн эле жеп ичип, жөн эле жашай берген опасно экен. Неге? Себеби жалгыз жүргөндө шайтан ошол адам менен дос болот экен, ошол адамды азгырганы оңоюраак болот экен. Жаман ойлорду берип,
жалгыздык Аллахка гана жарашат экен. Биз ошон үчүн элдерге аралашышыбыз керек экен, бир нерселерди жасашыбыз керек экен. Бир нерсе берип, алып, бири-бириңерди мына себептер дүйнө кылып, бизди бири-бирибизге эме кылып койгон. Аралаштырып койгон. Бири-бирибизге бакытыбызды байлап койгон дегендей да. Ошон үчүн жалгыз калгандан эме кылабыз. Ушундай сетевой бизнес ушуга жакшы болот да, элдер менен аралашасың, анан аябай ысып кетти, Андан кийин адам баалабагандан кыйналат. Баалабаган, бактабаган, анан маани бербегенден кыйналат. Эми караңыздар, сиздер азыр мындай болгон да сиздерде. Азыркы абалыңыз бир аз кыйынчылык болот атса, жанып кеткен же ысып кетип турган? Жанып эмес экен, а? жандырып койсуңар. Жандырып койбойсуңбу? Сиздерге сот баштады, иштеди? Ооба, иштеп. Эми Маани бербөө. эмне нерсени бааласаңыз, ошол нерсеңиз ашып кете берет. Анан мындай нерсе бар. Сиз азыркы абалыңыз бир аз кыйынчылык болот да, ошондо жакшы күнүм болгон экен деп, тетиги өткөн күнүңүздөн бир эмени элестетесиз да, ошондо жакшы жашаган экем деп. Ай, жакшы күндөрүм ай дейсиз. Бирок ошондо деле сиз бир нерсеге кайгырып аткан болосуз да. Получается, сиз пока колуңуздагы бар нерсени, ушуга ыраазымын Аллахым, ушуга мен бактылуумун деп, колуңуздагы бар нерседен бакыт жасабай, дагы деген сайын биз кыйнала берет экенбиз. Ошон үчүн азыр ушу турган турушуңуз бактылуулук. Бирок ушуну айтсам көп эме кылбайт да, кантип бактылуу, ну керек да деп эле тура берет да. Анан ошону качан башына келмей сайын, анан Аллахым айтат, наразы болсоң кемитем, разы болсоң ашырам дейт. Разычылык абалга жетүү үчүн азыр турган турушуңузда Аллахым сизге эмне берди, эмне бербеди. Ушул техниканы жасаңыздар, мындай кылып жазыңыздар. Аллах эмне берди? Эмне берди? Муну тизмегин жазыңыздар. Анан эмне бербеди? Бербеди. Мунун тизмени жазыңыздар. Сиздер качан ушул берген нерсени чындап, истинный жүрөгүңүз менен, чынный, мен ушуга разымын деп, ошонун баардыгын плюс кылып, баардыгын баалап, маани берип, барктап, ошол нерсеге чындан сүйүнүп калганыңызда, баарын плюс кылганыңызда, анан сиз мына жакты берип баштайт. Сизге азыр бербей атабы, бербеген нерселери барбы? Значит, сиз берген нерсени пока баалай элексиз. Получается. Ошондон сизде кыйынчылыктар болот деген сөз. Кыскача ушул адам эмнеден кыйналат? Сиздерге болушунча кыскарттым теманы. Бир аз болсо дагы эмнеден кыйналат экенбиз пайда алдыңыздарбы? Ооба. Жакшы. Эми эмне үчүн бизде киреше жок? Ошол боюнча айтып берейин. Киреше биринчи, бизде киреше көбөйүш үчүн биз ошол кирешеге лайык болушубуз керек. Биз лайык эмескенбиз, ошон үчүн бизге бербейт. Анан кантип лайык болом деп. Кантип лайык болом? Сиз бирөөгө жакшылык кылсаңыз, ошо жакшылыгыңызды билбесе, дагы жакшылык кыласызбы? Жок. Жакшылык кылып кое бересиң. Дару жакшылык кылып кое бересиң. Адам Баары биз пендебиз да, көңүл ооруп, уже не хочется чындап эле признавать этсиңер. Мисалы мен деле
жакшылык кылдымбы, жакшылыкты билбесем мен кайра эле жакшылык кылгым келе бербейт ал адамга. Жакшылыкты билген адамга жасагым келет да. Алла таалам дагы сиз ошо жакшылыкты билген адам болушуңузду каалайт экен. Анан караңыздар. Алла таала сиз анан мына дүйнө. Эми ушул дүйнөдө алам баардыгы бар, дүйнөдө азыр. Природа бар, жеп ичкен түрлүү тамак бар, кийим бар, жеп иче турган бар, ден соолугуңуз бар. Ишенса көп нерсе бул жаратылышта түрдүү түркүн гүлдөр бар. Ойноюн десең оюндар бар, ишенса бардык бар, бардык нерсе бар да. Жер жүзүн мындай карап көрсөңүз, канчалаган нерсе жаратылган. Эми Аллахым пендесин жаратты өзү үчүн, өзүнүн сыйыны үчүн, пендеси үчүн дүйнөнү жаратты. Эми элестетиңиз, ушу дүйнөнү канча деген мамлекеттер бар, Мальдива, Дубай дейсиңер, Египетке барып келип канча сүйүнүп атасыңар го. Ошончо нерсенин бардыгын сиз үчүн жаратты. Анан сизди өзүнө ибадатка жаратты. Анан сиз ошону Аллахка баш ийип, сиз ибадат кылбай, мына жерде ибадат кылбай, беш парыз аткарбай, анан бул жактан сиз эме издеп жүрөсүз. Акча издеп жүрөсүз, бакыт издеп жүрөсүз, ден соолук издеп жүрөсүз, үй издеп жүрөсүз, бизнес курайын деп ошол жерде жүрөсүз. Биринчи биз Аллахка баш ийбей туруп, анан Аллахтын жараткан нерселерин кантип алабыз? Аллахтын берген жакшылыктарын бизге ушул жакшылыгын билип, рахмат, разымын, күндө 5 мал азан айтылганда Аллахтын өзүнө чакырат экен. Аллахтын өзүнө күндө 5 мал чакырып атса, сиз Аллахты 5 мал чакырганын укпай, анан каяка бизнес курам деп кетип атасыз. Мен бизнес кура албайтам дегендер барбы араңыздарда? Айтсам адамдар келбей атат, укпай атат. Контракт жазылайын деди эле, акчасы бир жака иштетилип кетипти. Эми жазылайын деди эле, жазылат эле. Мен жакшы түшүндүргөн эле, мынаган эле, ынаттым эле. Дейбиз го, бирок тиги Аллахтын уруксаты болбосо, биз өзүбүз Аллах 5 мал чакырганда макул деп Аллахка карабасак, укпасак, анан кийин баш ийбесек, мисалы сиздин бир 5 балаңыз болсо, ошол 5 балаңыздын бирөө эң баш чыкты да, эч сизди укпайт. Чоң ата, чоң анесын да укпайт. Ушундай болсо, жанагы бала каерге чейин барат? Жана эң баш бала эч кимди укпаган, өзүнүн билгенин кыла берген, эч кимди укпайт, же аялын укпайт, же бир туугандарын укпайт, же ата-энесин укпайт, эч кимге баш ийбейт да, короче, өзүнүн билгендей эле жашай берет, же чоң ата, чоң анесин тоготпойт. Ошол бала каяка чейин барат? Турмуш жакшы болбойт, кыйналат да, эч укпаган нерсе. То же самое Аллахтын айткандарын укпай, Аллахка баш ийбей, биз кыйналабыз. Бирок Аллах эч нерсеге теңдешсиз. Бул жерде жөн эле логика менен жеткизейин деп ошол мисалды келтирип атам. Аллах эч нерсеге, эч кимге теңдешсиз. Бул жерде жөн гана мисал, жөн гана биз обычный ата-энебизди укпай канча жашоодо кыйналабыз. Биз Аллахты укпастан, Аллахтын айткандарын укпастан, баш ийбестен биз бияка кеттик, атты чаап, бияктан таап келем, жууп келем, мынтем, антем депчи. Анан адам эң кыйналган дагы бир учур бул мен дегенде кыйналат. Мен мындай кылдым, мен мындай кылам, мындай кылгам, мен минте алам, мен минткем, мен минтем, мен канча мен десеңиз, ошончо Алла Тааланын жардамын кабыл ала албайсыз. Алла Таалам берет жардам. Сиз мен дейсиз да, мен. Алла Таалам рахмат, жардам керек эмес, мен өзүм кылам дейсиз. Сиздин күчүңүз канча? Анан дагы бир нерсе, Алла Тааланын биз өзүбүз берген рызкысын кабыл ала албайбыз. Ал мындай. Биз Аллахтын кулубуз. Алсыз кулубуз.
Анан ошол кулдук даражада турбаса адам. Мындай экен да. Аллахым полный рызкыны пендесине берет да. И ошо полный рызкыны не керек болсо сага? Бул пенде кулдук даражада турса, ушул жерде туруп алат экен ошол рызкыны. Ушул кулдук даражадан тура албай биз чыгып кетет экенбиз. Кулдук даражадан канткенде адам чыгып кетет. Кулдук даражадан чыкканда адам претензия кылганда чыгып кетет. Бул жерде нааразычылык дагы бар. Претензияны биз неге ушундай, неге менен мынандай, неге мынтпейт, неге мынтиш керек эле. Бирөөдөн талап кыла беребиз, претензия кое беребиз. Особенно күйөөбүзгө, ата энебизге претензиялар бар да. Балдарыбызга неге мынтпейт, элдин балдары мындай, менин балам мындай. Элдин күйөөсү мындай, менин күйөөм мындай, элдин тугандары мындай. Неге деген сурооңуз бар болсо, негизи эле дүйнөгө деле претензиясы көп адамдардын. Неге ушундай? Мамлекетке деле неге ушундай? Бизде ушундай деп баштайт. Анан кулдук даражадан чыкканда, талап кылганда кылып бересиң, долженсың сен мени бакканы. Особенно биз күйөөбүзгө ошондой кылабыз. Долженсың сен мени бакканы. Багышың керек. Ата энебизге док кылабыз. Сиз мени төрөдүңүзбү, жараттыңызбы? Багышыңар керек эле. Силер бизди үйлүү жайлуу кылышыңар керек эле. Биз силер ушу нормальный мутуңарга турбай, биз ушинтип кыйналып жүрөбүз. Эми жашоодо боло элатпайбы? Көрүп элатам да канча ушундай адамдарды. Талап кылганда, претензия кылганда, анан дагы бир-эки эмеси бар эле, унутуп калдым. Кулдук даража ушундай. Нааразы болгондо, талап кылганда дагы эки нерсеси. Ооба, милдет кылганда. Мен кылдым, милдет кылганда. Дагы бирөөсү. Кыскасы ушул кулдук даражадан чыктык, башка жакка чыгып кеттик. Рызкыдан кур калдык. Рызкы эмнеде болчу да? Кулдук даражада турсаңыз, баш ийип, мына 5%. Баш ийип, эч кимге претензия кылбай, эч кимге талап кылбай, эч кимге милдет кылбай, өзүңүз менен өзүңүз жашашыңыз керек. Ошондо Алла Тааланын полный рызкысын аласыз. Анан дагы бир Алла Тааланын рызкысын ала албаган жак, мына жазып алдыңыздар, ала албаган жак мындай. Уже сабак аяктан калды. Кичине чыдап туруңуздар. Аллахым биз менен жүрөк менен байланышта. Жүрөк менен байланышта. Анан ушул жүрөк 3 жашта толук ачык болот. Ачык болот дагы Алла Тааланын 100% жардамын кабыл алат. Мына бөлөктөрчү эч нерсе кылбайт, бирок анын заботасы даяр го. Эч качан күйөп калбайт го. Анан 7 жашта ушул жардам 50% азаят. Анткени акыл бир аз иштеп баштайт. Өзүм кием, өзүм ичем, даже билим алып калабыз да 7 жашта. Мына карасаңыздар, биз акылды жүргүзгөн сайын Алла Тааландан просто алган жардам отказ болот. Анан 12 жашта акыл толук жанат. 100% толук иштейт дагы. Бул жерде Аллахтан просто келген жардам отказ болот. Жардам болот, просто келген жардам отказ болот. Бул жерде уже 0. Аллахтын жардамы просто келбейт, эми аракет менен келет. Мына акыл бар, аракет менен келет. Анан аракетти дуа менен, Аллах менен, байланыш менен, 5 парыз менен жасаган аракетиңиз, билим алып, опыт менен жасаган аракеттин результаты башка. Анан жөн эле аракеттин результаты башка. Билим алып, мына дуа менен дегенде Аллахтан рухсат сурап. Бардык нерсенин ээси Аллахым, ошол Аллахтан рухсат сурап дуа менен. Ушул дуанын секреттери бар экен. Дуа жөн эле мындай дуа кылабызбы? Бер Кудайым. Жок.
анын өзүнүн жолдору бар экен, секрети бар экен ушул дубанын. Кийинки сабактарда Кудай буйруса айтып берем. Кантип дуа кылабыз, кантип Алла Тааланы жакындайбыз. Сиз Алла Таалага жакын болгонуңузда анан дуаңыз кабыл болот экен. Дуанын просто так, дуа деген бул просто так нерсе эмес экен, бул терең илим экен. Буну алышыбыз керек, үйрөнүшүбүз керек, анан дуа жасайсыз. Анан сиз эми аракетиңиз, көпчүлүгү аракетти просто так кылабыз. Дуа менен, билим менен кылбайбыз. Наставник менен кылсаңар андан да жакшы. Эми караңыз, мына бир дагы дуага бир эме айтып берейин, сиздерге лайфхак айтып берейин. Мынаны түшүндүк, Мунун дугасы бар. Билим көп болсо ушинтип аралашып кетет күндө. Мына караңыздар. Сиздин жүрөгүңүздө кандай сезим болсо, ошол Аллахка заказ болуп кете берет. Анан ошо сезимиңизге жараша сизге окуя келе берет. Сиз ар бир окуяны Аллахтан өзүңүз эле сурап аласыз, заказ кылып аласыз. Анан азыр уже биз 12 жаштан өттүк да бардыгыз, Эми бизге просто так келбейт. Аракет менен келет. Бирок аракетти азыр айтып берем ошо, как раз. Аракетти кандай кылып кылыш керек? Азыр бүтөйүн деп калдым. Жок, кайлайсам болот. Жагып атат. Мына караңыздар. Ниет бул бир сан дейли. Анан нолду амал дейли. Аракет да. Эми караңыз. Ниет кылып, жана биз башында баштап аттыкпы? Алланын каргышы болот экен эмесе ошондой кылбасак. Анан дагы ниет кылып, анан кийин бир ишти баштасаңыз, анан бул 1 миллион болгондой бир результат берет сизге. Анан ниет койбостон жөн эле аракет кыла берсе, нолуңуз канча ноль болсо деле баары бир ноль. Анан бирок көп адамдар бар, ниет коет дагы аракет кылбайт. Аллахым берет деп отура берет, бирок Куранда жазылыптыр, сенин аракетиң толук болгондо анан берем. Болушунча, колуңан келишинче, оюңа келишинче аракет жасай бересиң. Анан аракетиң толгондо анан берилет. Ошон үчүн биз ниет коюп, дуа менен Аллах Тааладан уруксат сурап, Аллах Таалага жакын болуп, анан кийин жасаган амалыбыз кайрылуу бирикилүү болот экен да. Мына 1 миллион болгондой сизге бир результативный болот. Жасаган аракетиңиздин жыйынтыгы болот. Жасаган аракетибиздин жыйынтыгын сурабай, Аллахка тапшырбай, мен өзүбүз эле жасап жүрбүз да ушунга чейин. Ошон үчүн жашоодо кыйынчылык болот экен. Анан бир-эки сурооңуздарга жооп берейин, анан сабакты аяктайын. Бүгүнкү сабактан кайсы жерден кандай дагы суроолор бар, ышыктап коелу. Суроо барбы? Бизде установка кылдырып, разборлор кылдырабыз го. Ошо эртең менен турганда сууга жуугандан тапшырма берет да. Ошону салып алганга шишип биттирбейбизби? Жакшы суроо. Психология менен диндин айырмасы. Мындай да. Психология диндин түшүндүрмөсү экен бул. Түшүндүрүп барат экен да. Бирок бул жерде талдашыбыз керек экен. Психологияда установка деген нерсе, травма деген нерсе, дагы эмне деген разбор деген нерсе, ушулар эгер адам психология менен жүрө берсе, ушу менен ушулар бар өзү. Ушу менен жүрө берет да, ушундан чыга албайт. Бу жерде жооп жок. Жооп бул динде. Мунун жообу динде. Бирок мына психологиянын керегин талдап, бул жактан жообун алышыбыз керек. Неменин өзүндө, жана разбордун, психологиянын өзүндө жооп жок. Психология менен жүрө берсеңер адашасыңар. Психология бул просто мына динди түшүнүү үчүн керек. Мына просто акылды ойго түшүш үчүн керек. Адамдар 3 түрдүү жүрөк бар. Бул ислам динде. Ак жүрөк, кара жүрөк, өлүк жүрөк. Анан биз
извините меня, көпчүлүк өлүк жүрөк болуп жашайт экенбиз да. Бул эмеде дагы Бодо Шефер айткан мага канча жыл мурун 2015 айткан адамдардын көбү мертвый жашоодо жашашат десе. Түшүнбөдүм эле ушуну көрсө, бул ислам дининде мертвый өлүк жүрөк бар экен. Эч нерсени сезбейт, осознавать эте албайт, түшүнбөйт, бир нерсе таасир этпейт жанагы адамга. Жанагы адам как мас сыяктуу же болбосо как эмеде жаткан, комада жаткан адам сыяктуу эле жүрөт экен. Аны психология бир аз ойготот жанагы адамды. Психология менен ойгонуп алып, анан кийин динден жоопту алып, анан жашайсыз, жашооңузду куруп. Психологиянын өзүндө жооп жок. Психология сабактарды окугула. Бирок өзүңөрдүн личный немеңиздер болуш керек да, мындай. Анализдериңиз болуш керек. Психолог ар кимдин айтканы эле туура эмес. Мисалы, менин деле азыр айткандарым баардыгы эле сиздерге туура келе бербейт. Туура келгенин алгыла. Анан психологиянын өзүндө жүрбөгүлө сураныч. Мен 7 жыл жүрдүм психологияда. Динден таптым, баардыгын динден. Динге келгенден анан кийин жаным жаялып, жашоом өзгөрүп баштады. Психология бирок мощный эме кылат. Не мотивация? Мощный осознанныйга келтирет да. Адамды түшүнгөнгө, динди түшүнгөнгө осознанияга келтирет. Менин мисалы өлүмдөн кийинки жашоо деген лекциям бар. Ошол лекцияны эгер психологиядан сабак алып жүргөн адам болсо, ошол лекциядан кийин сразу 5 парзы менен жашап баштайт. Иншалла, Алла жардам берет. Себеби ал жакта мындай толук түшүндүрмө берген өлүмдөн кийин кандай жашоо бар. Бул уже окумуштуулар тараптан да изилденген. Биз 99% энергиядан турабыз дейт. Ал энергия бул дух, рух. Вечно жашайт дух. Анан ошол өлүмдөн кийинки жашоону түшүнүш үчүн бирок психологиялык билимдер керек. Динди түшүнүш үчүн психологиялык билимдер керек. Дагы суроо бар? Эмнечи? Мен дагы психологияда окуганда, мен дагы ошол ойлордо ниеттери бар кыйналып жүрөм дагы. Ушундо психологиядан алып, анда мындай аффирмациялар бар го, жанагы, например, мындай өзүңдүн ойлоруңду, наверное, толукташ үчүн окшойт да, өзгөртүш үчүнчү. Эртең менен турсаң эле мындай бакшаламан ойлордо бир жаман ой ушундай келет эле, ушундайча мен күчтүүмүн, менде жакшы, азыр жакшы, оюм жакшы, ниетим жакшы деп ушинтип айта бергиле деп мен ушундай окуп берчү эле. Анан кийин мен динге келип уже окуганда, ал мен күчтүүмүн, мен оюм жакшы дей берген. Мен кийин уже динге келгенде түшүндүм да, Аллах, мен сенин алдыңда алсыз, мен күчсүзмүн. Сенин амириң менен сен мага күч кубат бер деген, ошентип психологияны динден таптым да. Ошондон кийин азыр мен күчтүүмүн деген сөздү айтпайм да, мага жакшы, Аллахым сенин амириң менен менде жакшы деп, ошол анан ошо Чынар эже көз биремеден алган окшойт да. Бизде эртең менен айтат эле да, например, жуунганда эрте турганда негизи күн чыгып атканда Аллахым рызкы берет. Сразу туруп эшикти ачпа, значит үйгө таза аба кирет деген. Шүгүр кылгыла, что сен аман-эсен турдуң. Аллахым ыраазымын мен сага аман-эсен турганыма. Кээ бирөө өлүп калат, кээ бирөө тура албай калат, кээ бирөө инсульт болуп жатып калпайбы. Анан дейт, тарап менен жаткыла дейт. Бул дүйнө бизге просто сыноо временный да, остановка дегенде. Эми биз акча табабыз деп эмнеге ниет кылышыбыз керек экен. Биз мындай адамдарга жардам берели. Аллах жолунда зекет берейин, бир тууганым карыз болуп, ошону тартайын, ошону берейин, мечит салайын, медресе салайын. Ал биздин ахиретке жолубуз экен да. Например, бул дүйнөдө акча дей берсең, акчага жетпейбиз да. Дүйнө бизге и так берген, абаны берди, сууну берди, таңды берди, күндүз берди, түндү берди, рызкы берип атат да. Жакшынакай кылып бизди кемчиликсиз кылып жаратты. Ошонун баарын биз ошого шүгүр кылышыбыз керек экен да. Шүгүрсүздүктөн биз кыйналат экенбиз. Эмне үчүн биз 5 минут, например, бир эртең менен чайды ичпей калсак түштө ушундай жейбиз да, например. Аллахымдын берген рызкысын жеп атабыз, бербесе жебейбиз. Эмне үчүн намазды биз ушундай кылбайбыз? Бир мал намаз окубай калсак, эмне үчүн биз ушундай ашыгып окубайбыз? Ал Аллахымдын парзы. Но биз акыретке барганда эң биринчи намаз суралат. Эң биринчи намаз. Мына азыр чачке сиңдибиз экен. Ушундай сонун айтты да, өзбек туугандар барып дейт, устаз айтсын. Ал устаздан билим алышкан да.
устаз айтсын, устаз эмне кылса ошону, устаз биз муну кылып атабыз, муну кылып атабыз, ассалому алейкум, жакшы турдуңузбу, мындай деп ушунчалык бири-бирине уважение дейт да, ушунчалык дейчи. Адамдар бири-бириңерди уважать эткиле дейт, Аллах ыраазы дейт. Биз эмне спонсорго капабыз, оного капабыз, кайненеге капабыз, күйөөгө, анан биз ишибизди кайда жүрөгүбүз негативге толуп калган, биз ошондон өсө албайбыз да, өсө албайбыз. Потому что Аллахка наразычылык келтире беребиз да. Анан айтат, эми кечирип коюңуздар, мындай. Мен жолукка келгенден кийин мен азыр с гордостью салынам да, жолукта с гордостью. Мен азыр бул жолум салынам, мен мындай, ушундай жолук жакшы көрөм да. Потому что чем прическа сделает, жолук салынган оңойрок десеңиздер, ушунчалык бетиңиздерге нур келет, ушунчалык Аллахым сиздерди сүйүп баштайт. Мен азыр кандай жашоом болбосун, мен ушунчалык ыраазымын да, мен ушунчалык бактылуумун. Мен туруп алып, я смело могу сказать, мен бактылуумун, Аллахым мага баарын берди. Мен денем титиреп кетет десеңиздер, мен болуптур, мен үй бүлөм бар, иншалла. Аллахка шүгүр, машаллах, энем бар, бүт туугандарым. Ошолордун баарына шүгүр кылам мен. Ушул жерге келгениме шүгүр кылам да, баарына шүгүр кылыңыздар. Но бир сөздү айтайын, сиздер кечирип коюңуздар. Может, сиздер менден өтүп кетесиңиздер. Но жылаңбаш жүргөн адамга Аллах наалат айтып турат экен. Бир кыл могу нас немебизге түшүп кетсе, биз кандай жиркенебиз, Аллахым ушундай жиркенет экениңиздер да, мындайчы. Ошон үчүн жолукка келиңиздер. Канчалык биз мындай эркек окшоп кийинип, чачты кырып мынтип жүрсөк, үйдө ырыскы, береке, ынтымак качат экен. Азыр жалгыз аялдар жалгыздыкты жакшы көрөт. Биздин, например, оюбуз, ниетибиз, биз үйгө кичине акча тапсак, үйгө амир боло алабыз го. Сүйлөгүчү. Мен тапсам келет, мага машина алып бериң, эркекке кийимди, алтынды алып бериң деп алабыз го. Үйгө Аллахым амирликтен сактасын. Биз канчалык күйөөбүзгө такыбачылык кылып, итаат кылсак, биз ошончолук биз назик болот экенбиз да. Мындай жашоонун эмесичи. Биз бир жака чыксак, сөзсүз Аллахым күйөөбүздүн уруксаты менен үйдөн чыгып баратып дуа, киргендеги дуа, жолдогу дуа, зикир. Бизге баарын Аллах берип атпайбы? А биз эмне үчүн ошону ойлойбуз, например? Сууну биз кайдан ичип атабыз? Ошону ойлонобузбу, ойлонбойбуз. Түн кайдан келди, күндүз кайдан келди, ай кайдан келди? Биз аны кыла албайбыз. Муну Аллах берип атат бизгечи. Бизди бастырып атат, бизди сүйлөт, ошонун баары Аллахтан да. Ошон үчүн эжекелер, бизди да бүгүн баарыбызды Аллах бул жерге чогултуп атат. Мына сонун эжекебиз мына. Биз динде сабак алабыз. Биз бактылуулукту динден таптык. Биз барып Курандан жарышабыз, биз барып дуадан жарышабыз, биз барып сөздөн жарышабыз, биз акчадан жарышпайбыз. Но бизди да Аллах бизге буйруп алып келди да. Значит, биз ниет кылып келдик. Мен жолдо 100 салават, мен 99 Аллахтын ысынан айтып келдим. Мен ушул ишимди, мен мечит салайын, мен медресе салайын, мен бир тууганымдын карзынан кутуктайын, мен бирөөнүн ажыга барганына эме кылайын деп. Мен ошондой ниетте келдим да. Мен ошолордо ушунча денем титирип кетти, потому что биз акча деп жүрөбүз, но биздин ошол акча менен биз нерсени кыла алат экенбиз да. Өзүбүз бир 30 миң айлык иштеп кимге беребиз? Бизге өзүбүзгө жетпейт да. Ушундай сеттер дагы туура жолго, туура ниетте кылсак, биз Аллахымдын ыраазычылыгын таба алат экенбиз да. Адамдарга мамиле бул жерчи, адамдарга мамиле экен деп түшүндүм. Динде да ошондой. Биз барып кыздар бирибиздин көңүлүбүздү орто албайбыз. Бирибизди сиздейбиз, бирибизди сагынып кетебиз, бирибизди көргүбүз келет да, барып чай ичип дагы дин жөнүндө сүйлөшөбүз да. Ушундай. Анан эжекелер, динге келиңиздер. Бул дүйнө мына остановкада турабыз, кеттик. Болду. Ахиретте баары суралат. Ар бир сөзүбүз, мамилебиз, намаз, эң биринчи намаз. Сиздерди намазга чакырам, иманга кириңиздер. Психология башка эчтеке. Только динде бактылуулук бар, башка жерде. Айтып атпаймынбы, мына 5 этаж үй турат, например. Мен тагымды айтайын. Кайненем жалгыз эниси бар да, анан бүт баары бар да, бүт баары бар. Канча үйдөсү үй, ар бир баласын особняк үйлөрдө салып койгон, но үйдө счастье нету да. Тагам жүрөт где-то гуляйт, эми аны эме го. Үйдө аялы күтүп отурат, где кайсы аялда жүрөт экен, эмне болду экен, уруш талаш, алгатын койгон. Но счастье нету, акча бар, бүт бар, бирок счастье нету да. А мен 4 комнат үйдөрүм, я счастливая. Я очень даже счастливая, да? Потому что диним бар, намазым бар. Мен Аллахты тааныйм. Я могу кедейди да сыйлайлам, байды да сыйлайлам. Кулга дагы, президентке да мен бирдей мамиле кыла алам да. Мен ошон менен бактылуумун деп ойлойм. Диндемин мен бактылуумун да. Сиздерди баарыңыздарды динге чакырам. Устаз, акча иштесем кечирип калыңыз, айлесин салып калды, Аллах разы болсун. Алла разы болсун. Анан ошону менен Бир суроо берейин, ушул суроо бүгүн сөзсүз жолго кириш керек, ошону сурайын дедим. сөзсүз. Куранда бар экен. Куранда Аллахым айтыптыр, мен айтпадым. Аллахым айтыптыр. Аялдар сөзсүз башыңарга жол салгыла.
үйдө авырат жерди жаап калам. Мына ошо биз эркектер иши көпчүлүгүнө болбойт да, макул болбойт. Анан айтпай деле келе беришет да, кийин рецептка чыкканда айтам деп ушул туурабы? Туура. Жакшылык нерсени алдап койсо дагы, эме кылып койсо дагы, туура эмес кылып койсо дагы алдына аягы жакшылык болсо ал эмес. Туура элек. Жашырып кылган иш эгер жакшылыкка болсо туура келет. Өзү эме дейт го, Алланы таптың бар, жокту таптың дейт да. Ошо Жок, чын эле. Аллахты таанып билүү бул Ошо да. бир күн ошо боюнча сабак кылып берейин. Ошондой жана өлүмдөн кийин жашоо, Аллахты таанып билүү, кантип дуа кылуу, ушулардын жөнүндө сабак өтүп берейин. Анан азыр сабакты аяктап жатып, сиздерге бүгүнкү сабактан кандай инсайт алдыңыздар? Азыр бардыңыздар телефонуңуздарды ачып, группага мненияңыздарды жазсаңыздар, анан мага да приятно, анан башка адамдарга да сабакка катышышына себепчи болобуз. Анан менин сабактарым бардыгы 80% динден. Анан кийинки өзү негизи мен 4 темада сабак өтөм. Ниет, кийинки сабакта ниет болсун. Ниет, энергия, мүнөз, анан адам эмнеден кыйналат, бүгүн аны өттүк. Анан проблеманы чечүүгө 21 техника. Ушул сабактарымды сиздерге бесплатно өтүп берейин, алардын ыраазычылыгы үчүн. Анан араңыздардан ушул отзыв жазып, 4 сабакка катышып, мнениясын жазып турса, ошол 4 адамды мен тандап алайын 20 миңдик жеке сабагыма. 20 миңдик жеке сабакта бир күн ал адамды угам. 2 саат, 3 саат угам, жазып отурам. Экинчи күнү ал адам менен ошол баштан өткөн окуя бизге 2 себептен келет. Бизге баштан өткөн окуя 2 себеп. Бири ички дүйнөбүздү чагылдырат, экинчиси Аллахтан бир белги. Аллах биз менен окуя менен сүйлөшөт. Анан үчүнчү күнү ушул проблемаларга чечим, методдорду берем, Алланын жардамы менен. Ошо бүгүнкү сабакка катышканыңыздардан кубанычтамын. Баардыгыңыздарга Менде бир суроо. Сабактарды кайсы күндөр өтөсүз? Же күндөбү? Күндө подряд эле өтөйүн. 24 мен Питерге бир жумага барып атам. 24 Питерге барып атам. Питерде адамыңар болсо дагы ушул сабакка чакырсаңар болот. Грилевдин презентациясын өтөбүз. Заодно